Assalamu alaikum урматтуу көрөрмандар. Сиздер менен Only Top каналы. Эртең 26 октябрда Талас шаарындагы Райкан Алканов атындагы ат майданда өлкө чемпионаты старт алат. Чемпионатка 7 облус жана Бишкек, Ош шаарларынын командалары катышышы керек болчу. Бирок Жалал-Абад, Баткен жана Ош шаарынын командалары белгисиз себептерден улам катышпаары аныкталды. Мындан улам чоңдор арасындагы турнирде 6 курама күч сынайт. Быйыл ошондой эле жаштар арасында дагы биринчилик өтөт. Ага жалпы Ош шаарынан башка 8 команда катышат. Жаңы эле Мелдештин чучугулагы жыйынтыкталды. Саймадан акция 55% арзандатуу. Айына болгону 580 сомго секундасына 100 мегабитке чейин интернет жана үйдөгү телевидение. 200дөн ашуун телеканал, Стат жана О кино үй кинотеатрлары, төзеле телевизордан YouTube көрүү, жана дагы билекке ТВ приставка. Сайма толук кошулабыз. Чучугулактын жыйынтыгында чоңдор арасында 6 команда катышат. А тайпасына Ош, Талас жана Нарын курамалары кирди. Б тобуна Чүй, Бишкек, Ысык-Көл командалары орун алды. Алгач былтыркы жылы чемпионаттын финалында ойногон Ош менен Чүйдү 2 тайпага бөлдү. Андан соң калгандары Чучугулак кармаганын айтып коелу. Жаштар арасында 8 команда болсо 2 тайпага бөлүндү. А тобунда Жалал-Абад, Ош, Бишкек, Чүй курамалары орун алды. Б тобунда Талас, Бишкек, Ысык-Көл, Нарын командалары жайгашты. Эртең оюндар 10-до башталат. Алгач жаштар курамалары ойношот. Оюн 15 мүнөттөн 3 таймга созулат. Эми бул чучугулактан кийин жаштар арасында ким чемпион болот, чоңдор арасында ким чемпион болот деген суроолорго жооп калтыра кетиңиздер. Буга чейинки чыгарылыштарда Ош менен Чүйдүн курамаларын айтып бергенбиз. Эми Талас облусунун курамы менен таанышып алалы. Биринчи Жоки Орозбаев, Минген Аргымагы Мустанг. Экинчи Дастан Сагынбек уулу Байтерек менен. Үчүнчү Норус Ратбек уулу Аватар. Төртүнчү Тойчубек Коргонбаев Арсус. Бешинчи Эрлан Төлөбеков Лимит менен. Алтынчы Данияр Искендеров Ак Байпак. Жетинчи Кушчуба Илис уулу Минген Аргымагы Байторо. Сегизинчи Орозбек Эркинбеков Актанап. 9-чу Марлис Койгелдиев Чоңалай менен. 10-чу Нуржан Мелисбек уулу Минген Аргымагы чемпион. 11-чи Марамбек Рыспеков Каркыра менен. 12-чи Өмүрбек Эсен уулу Минген Аргымагы Герб. Машыктыруучу Жоки Орозбаев, команданын жетекчиси Аскат Искендеров. Эртең Райкан Алканов атындагы ат майданда көрөрмандар толтура келет деген ойдобуз. Себебинде буга чейинки райондор аралык мелдештери мына ушунчалык көп көрөрман болгон. Биздин каналга жазылып, алдыдагы оюндар тууралуу маалымат алыңыздар.